конференциясы 13-ші жолу өткізіп атабыз да. Конференцияның башкалардан айырмасы шунда болуп атат да. Дүйнөдөгү экономикалык мамилелер өзгөрүп. Биздин Кыргызстан ошол өнүккөн трендтердин ичинде, уже түзүлгөн трендтердин ичинде Кыргызстан эң өнүгө турган, келечекте өнүгө турган географияда экен да. Ал сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Демек ошого биз даяр болушубуз. Студенттер үчүн өтө маанилүү чара, аларга жагат, алар үчүн майрам. Себеби бул конференцияда бири-бири менен таанышат, пикир алмашышат. Анан эң негизги пайдасы бул конференцияга даярданып атканда адабият менен таанышып, ага сын көз караш менен изилдеп, проблемаларды аныктап, аларды чече турган жолдорду изденишет. Сегодняшняя моя тема – это роль развития легкой промышленности в Кыргызской республике. Мы рассмотрим основные проблемы в настоящее время и пути их решения. Ар бир эле дүйнө жүзүндө өзгөрүүлөрдү көп байланыштуу. Кыргызстан тили өзгөрүүлөр өтө көп болуп жатат. Мисалы айтканда, азыр биздин көптөгөн жарандарыбыз миграцияда жүрөт. Ошол тармакта мен миграцияны изилдеп чыктым. Моя сегодняшняя тема доклада – это безработица как одна из главных проблем современного Кыргызстана. Я считаю, что эта конференция невероятно важна, потому что она поднимает важные темы. Также молодежь затрагивает эту тему, а мы будущее данной страны, мы можем ее изменить в лучшую сторону. Поэтому я уверена, что мы здесь все собрались, чтобы поменять нашу страну и поднять ее.